Саламатсыңар балдар. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Ош шаардык билим берүү башкармалыгы Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейи 2020-жыл. Балдар, бүгүн биз мекен таануу сабагынан жаныбарлар жазында деген теманы өтөбүз. Балдар, жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот. Бул силер көрүп турган эмнени сүрөт экенин билесиңерби? Мына айткылачы. Азаматыңар, бул тыйынчычкан, Тыйынчычкандардын 3-төн 9-га чейинки балдары болот экен. Алардын көздөрү 1 айдан кийин ачылат. Алар дагы 1 ай өткөндөн кийин уяларынан чыгышып, өз алдынча жашай башташат. Ал эми бул силер көрүп турган коенек жана коенектин баласын бөжөк дейбиз, Коендор өз балдарын сүт эмизип тамактандырышат. Бул кичинекей бөжөктөрдү башка коен таап алса, ал да алардын өзүнүн баласындай багып, чоңойтот. Арадан көп өтпөй уяларынан чыгышып, өз алдынча чөптөрдү, жалбырактарды жей башташат. Ал эми бул аюу, күрөң аюу, Аюулар жазында чээнден чыгат. Ал эми бул аюунун баласын эмне деп атайт элек? Мамалак. Туура, мамалак деп атайбыз, Аюу кышында туулган 2 же 3 мамалагын ээрчите чыгат. Аюулар суур, балык сыяктуу жаныбарлар жана дарак бадал мөмөлөрү менен тамактанышат. Ал эми мамалактарын кичинекей мезгилинен эле тамактап жөөгө үйрөтүшөт. Ал эми бул түлкү баласы бачки дейбиз, Түлкү 4-6, кээ бирлери 12 бачки туйт. Бачкилеринин кичинесинен тамактабууга үйрөтөт. Арадан 1 же 2 ай өткөндөн кийин бачкилер өз алдынча тамактабууга аракет кылышат. Бул болсо карышкырлардын тобу. Карышкырлардын да топ башчылары болот. Ал эми карышкырдын баласын биз бөлтүрүк деп атайбыз, Алгач бөлтүрүктөрүн эт табып келүү менен тамактандырат. Карышкырлардын дене түзүлүшүнүн узундугу 160 сантиметрге чейин жетет. Салмагы 86 килограммга чейин жетет. Бул болсо тачбака. Тачбакалардын жашоосу токойдо, талаада. Ал эми кээ бирки сууда жашоочу тачбакалардын жашоосу сууларда өтөт. Тачбакаларга коркунуч болгондо бутун башын чоптунун алдына катып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. 100 жылча айрымдары андан узак жашайт. Ташбакалардын эти, майы, жумурткасы, мүйүз кабыгы керектелет. Балдар, биз азыр жаныбарлар жөнүндө кызыктуу бир кыска Финляндиянын улуттук паркы. Аппак кардын үстүндөгү өлүк дененин эти алыстан эле караганда көрүнүп турат. Бул жерде аюулар, карышкырлар жана дагы жаныбарлардын ар түрдүү өкүлдөрү байырлашат. Бул аймакта жашоо сүргөн карышкыр азыр аңчылыктын үстүндө. Жетиле элек бөлтүрүктөрүн багыш үчүн бул карышкыр аюу менен кездешүүгө аргасыз.
Бул жашоо үчүн болгон күрөш. Жолуңдан кандай гана кыйынчылыкка душар болсоң да, туруштук берүү үчүн шамдагайлык жана ылдамдык баарын чечет. Карышкыр сактык менен ишти батыраак тездетиши керек. Антпесе бир эле жаңылыштык кетирсе, анын ишинин бүткөнү. Аюу менен карышкырдын эрүүл талаасы. Бул жер абдан суук. Андыктан жаздын келиши да көпкө күттүрбөйт. Таң атпай аңчылыктын үстүндө карышкырлардын жүргөнүн көрөсүң. Карышкыр жалгыз жүрсө да ал дээрлик алсыз. Эгер алардын топтошкон үйүрү болсо, анда бул башка кеп. Алар аңчылыкта чогуу болгондо өз ишинин мыкты чеберлери. Тагыраак айтканда, алардын аңчылыкта биргеликте топтошуп иш алып баруусу бул алар үчүн жеңиштин ачкычы. Аюуга кайрылсак, алардын жашоосу бир кыйла башкача. Алар кышы бою ийиндеринде уктап күн өткөрүшөт. Бирок азыр жаратылыштын өзгөрүлүшүнө байланыштуу алар ийиндеринен чыгышты көрүнөт. Аюунун азыркы тапта 6 ай таттуу уйкудан ойгонгон маалы. Жаз мезгилдин биринчи күнү кирип келгени менен, бирок азырынча айлана суук. Өкүнүчкө карай жаз кечигип жаткандай. Аюунун жашоосунда тамак бул баарынан маңыздуу. Азырынча кар жаап жатат. Тамак издеп табыш да кыйын. Аюунун 7 элек 2 мамалагы бар. Ал азыр ачка болгондуктан жерди аймалап, чукулап кыдырып жүрүшөт. Мамалактарга карышкырдын улуган үндөрү угулду. Демек бул жакынкы аймакта карышкырлар жүрүшөт дегенди билдирет. Жаздын келиши жана акыркы кардын жаашы менен бул аймакта жашоо сүргөн жаныбарлар үчүн көп нерселер өзгөрө баштайт. Ургаачы карышкыр таң атпай бул талаларды кыдырып жүрөт. Азыркы тапта ал карышкырдын бир үйүрүнүн мүчөсү, жана дагы аңчылыкта мыкты чебер. Күндүн чыгышы менен бугулардын үйүрү түштүк тарапты карай жол тартышты. Азырынча жалгыз бул ургаачы карышкырдын акыбалы кыйын. Анткени алыс эмес жерде анын бөлтүрүктөрү бар болгондуктан энеси алардан алыстап кете албайт. Ал жайгашкан жерде аюулар да жүрүшөт. Демек, азырынча үйүрдүн колдоосу жок, бул карышкыр аларга жалгыз туруштук берүүгө аргасыз. Балдар, силер жаныбарлар дүйнөсүнөн үзүндү көрдүңөр, эми биз үй тапшырмасы бул силер көрүп турган жаныбарларды жөнүндө өзүңөр кыскача маалымат издеп, китепте жок маалыматтарды издеп териңерге көчүрүп жазасыңар. Жана ошол көчүрүп жазганыңарды сүрөткө тартып, менин телефон номериме жөнөтөсүңөр. Ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.